11 каналында Кыргызстан жанага кошуна жайгашкан өлкөлөр боюнча аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Саламатсыздарбы? Шейшемби күнү Балыкчы шаарына жакын Сары Камыш айылында катуу шамалдан 40тан ашык бак кулап, үйлөрдүн чатырларын басып калган. Эскерте кетели Ысык көл акваториясында 19 октябрда шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге жеткенде. Эң негизгиси адам өмүрүнө зыяндар тийген жок. Эми кошуна жайгашкан өлкөлөргө кайрылсак. Кытайдагы этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында эртең күндүзү жаан жаап, ал кечинде токтойт. Үрүмчүдө болсо күн ачык бойдон сакталат. Казакстандын түштүк аймактарында гана жаан-чачын күтүлбөйт. Калган аймактарда жаан карга айланып, жолдор тайгак болуп, абанын температурасы орто ченемден кыйла төмөн болот. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө дагы эле жаан токтой элек. Ташкентте болсо күн ачылат, Нукуста асманды булуттар каптап турат. Түркмөнстанда да күн ачылып, кубандырышы мүмкүн. Ашхабад шаарында жана Дошогузда күндүн бети көрүнүп, абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жогору бойдон сакталат. Тажикстанда жаан-чачындуу күндөр уланат. Өлкөнүн бардык аймактарында жаан жаайт, бирок абанын температурасы жогору бойдон калат. Кыргызстанда 21 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын, Ысык көл областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. 22 октябрда мезгил менен кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактардын автожолдорун тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 22 октябрда кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Ошондуктан жылуу кийинип, кол чатыр алып жүргөндү унутпаңыздар. А биз болсо алдын ала сиздерди аба ырайы менен тааныштырып турабыз. Көрүшкөнчө.